Данияр Жолдошевич, сиз өзүңүздүн баяндамаңызда кыска нуска токтолуп кеттиңиз да. Буга бир нече жанагыларга мыйзамдык актылар, укуктук актыларга өзгөртүү түзөтүүлөр киргизип атабыз депчи. Бул жерден эми баяндамаңызда бир эле нерсени туура айттыңыз да. Ошол эле бюджеттик кодекске, налоговый кодекске бир жылда бир эле жолу өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизе алабыз депчи. Бул жерде баш аягы менен 240 барактан алып келипсиздер, могу Талмудту да. Карап чыктым эриместенчи. Жакшы жерлер көп. Бүт бардығын еске алыпсыздар, азыркы учурдагы кырдаалды, экономикалык жагдайды бардығын еске алуулар менен өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизип келипсиздер. Андан сырткары азыр карап көрсөк, бюджеттик кодекс, салык кодексине, салык салуу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдык актылары болуп атат. Андан сырткары кылмыш жаза кодексине, укук бузуулар кодексине өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизип атасыздар да. Бирок бир нерсе деп айтышыңыз мүмкүн, сиз жооп бергендечи, ушул эле бюджеттик кодекс, налоговый кодекстердин бардыгын, салык кодексин силер кабыл алып бергенсиңер, ошонун негизинде биз иштете алабыз. Анткени Конституциянын 18-беренесинин негизинде бул силердин прерогативаңар депчи. Бул жерде биринчи мыйзамдын долбоору барбы сизде? Бар. Мен комитеттерде гана сурооду берем. Отурумга чыкканда башка коллегаларыбыз, башка комитеттер иштеген коллегалар суроолорун берсин деп жанагылам да. Ошолдо биринчи комитетке келгенде окууда мен бүт суроолорду берип, ошого жараша өзүмүн бүт мыйзамдарга сунуштарын берип келем да. Анан экинчи окууда, үчүнчү окууда суроо берип жанагындай кылбайм. Сиз атсаңыз, могу жерде сиздер мыйзамдын долбоору боюнчачы экинчи жанагы берениге кодекстин, жана бюджеттик кодекстин колдонуучу негизги түшүнүктөр жана терминдер дегенге кайрымдуулукка төгүмдөр деген түшүнүктү киргизип атасыздар. Бул эмне деген түшүнүк? Буга чейинки түшүнүктөрдөн эмнеси менен айырмаланат? Төгүмдөр тууралуу экинчи берени 49-пункт. Бул жанагы учетно-контрольная марка. Это вот новый термин, новое понятие, да, у нас. По нему вот есть подакцизная, нет, подакцизная группа, она отдельная. И, ну ладно, объясни. Данияр Жолдошев, билбесеңиз билгендей эле коюңуз. Азыр могу жерде салык жанагысына береличи, Нурлан Жумалиевич. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бул бюджеттик кодекске кирип аткан жанагы бизде ушу экономика министрлигинин рабочий группа түзүлгөн да, ошондо депутаттар да катышкан да. Ошо депутат Абакировдун сунушу болчу, жанагы үй бүлөгө көмөк деп киргизип атпады беле, ошого жанагы ар бир мекеме болобу же жеке жак болобу, ошолор мисалы бюджетке ошондой төлөп берсе, аны деген ошо бюджет аркылуу жана үй бүлөгө көмөктөп мындай целевой кылып төлөм деп эсептелинет да. Анан ошо жанагы бизде салык кодекске да өзгөрүү кирип атат. Ошондой төлөмдү төлөсө бюджетке, ал деген жанагы пайдадан, салыктан ошо вычетке алынат деп, ошо да каралып атат. Нурлан Жумалиевич, бул жерде кайсы бир депутат эмес, депутаттар биринчи окуудан кийин гана өзүнүн сунуштарын берет да. Бул жерде сиздер алып келген мыйзамдын долбоору демилгечиси болуп кабинден төрагасы Акылбек Жапаров эсептелинет да. Кабин ээси. Экинчи окуудан кийин, анан кийин жогорку кеңеш биз болобуз, депутаттар. Это Конституциянын жана регламенттин жанагысы. Эмне үчүн дегенде, Данияр Жолдошевич, ушул түшүнүк менен могу бюджеттик кодекс таптакыр өзгөрүп кетип атат да. Ичине карама каршы келген жагдайлар болуп калып атат. Ол кеп ушунда болуп атпайбы? Ошон үчүн сиздерди айтат элем. 37-чи, 105-чи беренелерин ачсаңыз, бюджеттик кодекс. Ошол жерде болуп атпайбы? Ушул эле жанагылар камтылып кетип атпайбы? У меня бюджетного кодекса нет. Бюджеттик кодекс жокпу? Алып алсаңыз болмок экен, мыйзамдын долбоорун алып келгениңизден кийинчи. Ошол жерде мен сизге окуп коеюн анда. Могу экинчи беренеде көрүнгөн терминдер, ыктыярдуу төлөмдөр, кемерчилик жардам, ыктыярдуу төлөмдөр, кайрымдуулук же гранттык жардамдар көрсөтүлгөн деп туруп эркелеп атасыздар да. Анда сиздерден дагы бир жолу суроо. Ыктыярдуу төгүмдөр, кемерчилик жардам, кайрымдуулук деген
Бул азыр сиздердин алып келген редакциясы кайрымдуулукка төгүмдөр менен айырмасы эмнеде? Айырмасы жоқ. Ошол Нуршат Тураевич, уруксатпы мен. Негизи жумушчу топто, ушу жумушчу топтун өкүлдөрү сунуш бергенге укуктуу да. Жана 6 айдан бери ушу жумушчу топ менен иштеп келгенде депутат Абакировдон түшкөн сунуш болду. Негизинен буга Минфинда каршылыгын көрсөткөн. Негизи сиз белгилеп кеткендей туура, анткени бюджеттик кодексте демирчиликтин түшкөн акчасы спецсчеттин алкагында өзүнүн эмесин отражениясын табат да. Ошон үчүн бул жагынан биз толугу менен макулбуз. Эгерде эметсе экинчи окууда аны иштеп чыкканга бир гана сунушубуз, бул жана сунуш катары кала турган болсо, депутаттын сунушун колдой турган болсоңуздар, анда бул жанагы 100%дык кирешесинен зачетко алынып турган суммасы гана. Жанагы понятийный аппараттан негизи жанагы жөлөк пул деген эмесин понятиясын алып салганга биз толугу менен макулбуз. Эмне үчүн дегендечи, Данияр Жолдошевич, могул жерде эле ошол эле жанагы 37-беренен карай турган болсок, бюджеттин кирешелери деп турабыз да. Ошонун экинчи пункту менен юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу төгүмдөрү деген жанагы түшүнүк бар да уже бизде. Аны эле 105-чини карай турган болсок, сиз айтып кеттиңиз спецсчет деп. Бул эми спецсчет бизде бюджеттин кодекстин 105-беренесинин 3-пункту менен көрсөтүлгөн атайын эсеп. Андан сырткары могулар ошо атайын эсептер жөнүндө мамлекеттик муниципалдык акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр, АДП, демирчилик жана ыктыярдуу төлөмдөр дегендер бардыгы бар болуп атат. Бирок эмне үчүн сиздер анда ушул ыктыярдуу төлөмдөр, кайрымдуулук же жардамдары же болбосо могул ыктыярдуу төгүмдөр деген түшүнүктү экинчи беренесине понятийный частине киргизбей атасыздар? Понятийный частинде жок болуп атпайбы ушулар? Элчи, сиз менен толугу менен макулбуз. Буну экинчи окууда камтып кеткенге даярбыз. Эмне үчүн дегенде ушул эле беренелер Кыргыз Республикасы мамлекеттик жана мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамынын 4-беренесинде андан башка жана подпункттарында 105-берененин бирдиктүү казыналык эсеп деген жанагыларда камтылып көрсөтүлүп кеткен да. Туура, ал баары бар. Негизи ар бир төлөмдүн счеттору бар. Эгерде керек боло турган болсо, анда счетко субсчетто ачса болот. Аны конкреттүү түрдө кайсы жака, кайсы түр менен берилгенин субсчет менен аныктасак болот. Сиз менен толугу менен макулбуз, Нуршат Тураевич. Экинчи окууда жанагы только зачетный суммасын эле калтырып, понятийный аппараттан алып салганга толугу менен даярбыз. И жанагы жаңы түшүнүктөрдү киргизип кетиш керек. Эми сиз могу Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 411-беренесине жаңы жанагыларды түшүнүктөрдү киргизип атасыздар да. Окуп койсоңуз ошону 411-берене. Аткаруунун мөөнөтүн жылдыруу же созуу, аткаруунун ыкмасын же тартибин өзгөртүү, ыйгарылган акча суммаларын индексациялоо деп. Ушул жеринде таптыңызбы? Жок, таппасаңыз мен окуп коеюн. Ушул берененин жоболору салык кызматынын органдары тарабынан аткаруу үчүн берилүүчү документтерге карата колдонулат. Кайсы документтер? Исполнительный лист боюнча. Исполнительный лист боюнча болуп атат маселе. Нуршат Башбаевич, негизи буну жогорку соттун өкүлдөрү менен да макулдашылган. Анткени сот департаментинин алкагында сот аткаруучулардын милдетин ошо извещение катары гана жана салык кызматынын документин берүү гана эле каралган. Калган процесстери бардык сот чечиминин негизинде гана болот да. Эмне мындан кийин ар бир биз жанагы кодекстерге, жарандык процесстик кодекс же уголовный кодекс дейбиз, ушулардын бардыгына ар бир министрликке, ведомстволорго өзүнчө киргизип жанагылар өспө сунуш кылды. Жок, андай сунуштар болбойт, Нуршат Тураевич. Бул негизи сот департамент менен да макулдашылганбыз. Негизинен азыр сот департаментинин функциясы салык органдары менен жанагы салык органын берген арыздоосун ошол жеткирип берүү гана болуп атат да. Ошол функцияны алып берип эле ошо негизинен салык органдарына мүмкүнчүлүк берип атат извещениясын бергенге. Данияр Жолдошевич, мен сизди түшүнүп атам. Бирок могул пункттун өзгөртүү түзөтүүдүн кереги жок могул жанагы жарандык процесстик кодекске. Эмне үчүн дегенде бир эле салык жанагы инспекциясына деп туруп биз киргизбешибиз керек да. Эмне үчүн дегенде ушул беренелердин же болбосо орусча айтканда исполнительный лист дейбизби, ошол сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана
аткаруу жөнүндөгү өндүрүшү тууралуу мыйзамдын 17 беренесине көрсөтүлүп кеткен уже. Бул биринчиден. Экинчиден, Салык кодексинин 86 беренесин карасаңыздар, ошол жерде ушул ченемдик укуктуулар кирген. Үчүнчүдөн, салык жанагы налоговый дейбиз, булардыкы укуктук ченемдик актыларга кирбейт, өзү иерархия боюнча. Булардыкы ведомстволук акт болуп эсептелинет. А сиздер буларды укуктук ченемдик акт деп киргизип алсаңар. Бул өзү негизи туура эмес. Түшүндүңүзбү? Андан сырткары могу жерде сот аткаруучуларынын жанагы 17 беренесин карасаңыз, аткаруу документтеринин түрлөрү деп туруп, ошонун 9 пунктунда көрсөтүлүп турат. Мыйзамда каралган учурда башка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана кызмат адамдарынын актылары деп турупчу. Же болбосо ушул эле жана сиздердин алып келген жанагы мыйзамыңыздардын 86 беренесинин айттым го, Салык кодексине. Ошол жер 1, 2, 3 пункттарында толук кандуу көрсөтүп атат. Могу пунктун ашыкча кылып жазып келип алыпсыздар. Андан кийинкиси могу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 65 беренесин ачтыңызбы? 65 беренеси бул айып. Ошонун 3 пунктуна өзгөртүү түзөтүүлөр киргизип атасыздар да. Окуп койсоңуз, 65 берененин 3 пунктун. Менде эмеси жок экен. Юристтериңизге бериңиз. Юрист. Уруксат болсо биздин. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бул кылмыш жаза кодексинин 65 беренесине өзгөрүү киргизилип аткан себеби 238 жана 240 беренелерде айып пулдун көлөмү өзгөрүп аткандыгына байланыштуу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 65 беренеде кылмыш жаза кодексинин алкагында каралган айып пулдардын минимуму жана максимуму көрсөтүлгөн. Ошол жаңы киргизилип аткан сунуштар боюнча айып пулдардын көлөмү өсүп атканына байланыштуу тиешелүү өзгөртүүлөрдү 65 беренеге дагы киргизип атабыз. Данияр Жолдошевич, өзүңүздүн баяндамаңызда сиз башында эле барганда подакцизный группа товаровдон ошол алкоголдук продукциялар боюнча жана байында берип кеттиңиз да. Ошол менен иштеп жүргөндө Кыргыз Республикасы боюнча 22 ликероводочный завод бар эле. Ушулардын баардыгына бир нече кылмыш ишин козгоп, андан кийин могу акцизный маркаларды 10 миллион, 3,5 миллион кармаган киши мен болчумун да. Ушул мыйзамдарга сунуштарды берген дагы биз улуттук коопсуздук кызматынан мен болчумун. Эмне үчүн дегенде азыр эми да өзгөртүү түзөтүүлөрдү алып келип атасыздар. Могу подакцизный эмне үчүн биринчи суроо сизге, эмне үчүн сиз могу жерде подакцизный группа товаровдон алкогольный продукцияны киргизсеңер, а табачный продукцияны киргизбедиңер? Табачный продукцияны киргизгенге макулбуз. Негизи акциздик бардык подакциздик группаларды киргизгенге макулбуз. Ошонун баардыгын бир эле алып келбейсиңерби? Негизи бар эле толугу менен. Жок, биякта бир эле, биякта жана табачный продукция, алкогольный продукция, жанагы акцизный марка менен чапталган бар продукциясы кирген. Жок, баяндамаңарда корутундуңарда алкогольный продукция деп эле коюп атпайсыңар. Табачный продукция жөнүндө сөз бар. Табачный дагы толук ошо баарын камтып кетет да бияктанчы. Нурлан Жомалиевич, андан кийин сиздер мына 238, 240 беренени киргизип атабыз дейсиздер, могу 60 беренеге айып деген жергечи. А эмне үчүн 239 анда беренени киргизбедиңер? 239? Ооба. Сиз 238 беренени окусаңыз. Уруксатпы, урматтуу депутат, Алка агенттиктин директору Токтогул Холмос. Бул беренелерде Алка агенттик жактан биз бул практикада көрүп атабыз, ушундай баягы 239 берене окуп кетсем, милдеттүү түрдө акциз салынуучу продукциянын акциздик маркаларысыз жана же идентификациялоо каражаттар жүгүртүү боюнча. Биз ушундай ушу алка тармагында иштеп атканда ушундай бир эмелер келип туруп калатабыз да баягы. Бул кирген себеби бул биз ужесточение кылып атабыз да баягы күчөтүү максатында эле. Жок, мен түшүнүп атам. Сиз өзү мыйзам чыгаруу техникасын билесизби? Силер могу жерде алып келип атасыңар. 238 берени, 240 беренени киргизип атасыңар. Мына 238 беренин акциздик маркаларды
жана же идентификациялоо каражаттарын жасалмалуу. Бул жерде жасалмалуу болуп атат. 240-берене боюнча спирт жана алкоголдук продукцияларды мыйзамсыз өндүрүү. А ортосунда силердеги милдеттүү түрдө акциз салынчу продукциянын акциздик маркалары же идентификациялоо каражатсыз жүгүртүү калкалып атпайбы? Туура айтасыз, ошону кошуп кетиш керек да, ошо экинчи окууга. Түшүндүңөрбү? Ооба, түшүндүк да. Ошол жерде силер, если мен түшүнөт элем, 238, 239, 240 деп туруп өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизип келсеңер сөз болмок эмес. Ооба, туура айтасыз. А силер могу жерде алка инспекциянын өкүлү айтып атат, мындай кылдык, кыйраттык минтип атабыз деп. Өзү мыйзамды жазып келип алып, өздөрү билбейт эмнени жазып келгенин. Түшүндүк, урматтуу депутат. Түшүндүңүзбү? Түшүндүк. Оборот жок болот. Ортосундагы оборотту калтырып коюп атпайсыңар. Кимге калтырдыңар анда оборотты? Тамекеңерди жазып келген тамекеңер жөнүндө да ушундай болуп атпайбы кеп? Андан Жарайт, Рашид Петрович, экинчи окуудан сөз камтып кетесиз. Могу жерде Данияр Жолдош, мен сиз мунугу кабинде мындай бир жакшы министрлердин катарына киресиз да, мыйзамда так келген жана башка ушуларды алып келгенде жогорку кеңеште да дайым даярдалып кел. Мен сиздин могу аброюңузга же болбосо могу жерде отургузуп, комитеттин отурумунда жанагысы түшүргүм келбей атат да. Биринчиден сиз даярданбапсыз. Экинчиден сиз могу мыйзамды окуапсыз. Эмне үчүн дегенде азыр могу жерге келип үйдүн жанында коро жай, же багбанчылык, огород, жер участогу 1 шарчы метр аягындагы базалык салыктар боюнча, айыл чарба жерлердин мүлк салыгын эсептөө боюнча келе турган болсок, азыр могу жерде сиз коомчулукка дагы, могу депутаттарга да уят болуп каласыз. Эң акыркы мен сиздин суроом да, могу жерде салык төлөөчү деп туруп сиздер 416-берене салык кодексине өзгөртүү киргизип атасыздар да. 3-чү пунктун окуп койсоңуз. Бул жерде патент жөнүндө кеп болуп атат. Төрт жүз 416-берене салык төлөөчү. Ошонун 3-чү пункту. Салык кодексин таптыңызбы? Же болбосо салык Нурлан Жумалиевич. Таптыңызбы? Мен орусчасы бар экен, орусчасын. Мен азыр түшүндүрүп кетейин, азыркы учурда жанагы Түшүндүрүштүн кереги жок, окуп коюңуз. Алып келген мыйзамдардын долбоорун өзгөртүү түзөтүүлөр. Менде расмий тилде экен, расмий тилде окуганга болсотпу? Окуп коюңуз. Часть 3, статья 416, следующей редакции. Индивидуальный предприниматель уплачивает налог на основе патента взамен исчисления и уплаты подоходного налога, заработной платы наемных работников вправе приобретать патент на каждого наемного работника в размере, определяемом Кабинетом министров. При выплате платы работникам за разовые работы, услуги по гражданско-правовому договору, контракту найму в рамках их деятельности, исчисления, утверждения и перечисления подоходного налога в бюджет осуществляется в соответствии с требованием настоящего кодекса. Данияр Жолдош, старая редакция как была? Өзү мурунку азыркы салык төлөөчү боюнча жок, башкача болчу. Кайсы беркесиң өзгөртүү түзөтүүлөр киргизип атасыздар ушул жерде? Эски өзүнүн азыркы действующий редакция. уруксатпы? Да. Ошо действующий редакция боюнча азыркы учурда ушу патентчиктерди жанагы наемный работник болсо, бул подоходный салыктан ордуна патент алат да на наемных работников. Ошонун эмеси 7 расчет показатель да, то есть 700 сом да көлөмүчү. Жөнөкөй тил менен айтканда Нурлан Жумалиевич, азыр сиздер мурунку биринчи редакциясында 7 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө ар бир жалданма кызматчыга патент алууга укуктуу деп жазылган эле, туурабы? Азыркысында сиздер киргизип атасыздар, ушунун баарын кызматкерге ким гана ишмердүүлүк алып барбасын, жөнөкөй тил менен айтканга, ушунун жанагы патенттердин салып алууга укуктуу деп туруп Кабминде көрсөтүп атасыздар, туурабы? Көлөмүн Кабмин бекитет да. Могул Конституция. Биз Конституциянын негизинде өзүбүздүн ишмердүүлүгүн алып барышыбыз керек да, сиздер да биз дагы. Бул жөнөкөй билен кодекс эмес, же болбосо жанагы көчөдө калган китеп эмес. Биздин башкы мыйзам. Ушунун сиздер караңыздар, 18-беренеси бар.
Сизге орысша айтыңыздар, орысша оқып коеюн да. На территории Кыргызской республики, экинчи пункттан жазылып турат, действует единая налоговая система. Право установления налога принадлежит жогорку кеңеши. Эмне силер жогорку кеңештин прерогативасын алып өзүңөр кабмин каалагандай патенттин каалаган сумманы кое бересиңер. Жоқ, бұл бияқта деген жаңа наемный работниктер боюнча болуп атат, анткени деген. Наемник работник болобу, башка болобу, бардыгы могу жерден жогорку кеңештен өтүш керек. Жогорку кеңештин могу жерде эл өкүлдөрү аркылуу өтүш керек. Если силер ушул жерге эсептик көрсөткүчтү 7 эсептик эмес, 9, 10, 11, 12 деп көрсөтүп келсеңер, бул жерде суроо жаралган эмес. Если могундай редакциясы менен бүгүнкү күндө биз кабыл алып бере турган болсок, силер өзүңөрдүн жөнөкөй бир токтом менен, постановление менен жаранды коомду, эли журтту силер көйгөйгө алып келесиңер, каалаган ставкаңарды кое берчү. Ошон үчүн могу жазып келгениңиздер Данияр Жолдош туура эмес да, Конституцияга да дал келбейт, бул депутаттардын укугу, ыйгарымдык укугу. Ошон үчүн келсеңиз, Данияр Жолдошович, могу жерде могу Талмуд боюнча биз сиз менен, могу жигиттериңиздер менен, юристтер менен отуруп туруп, башынан аягына чейин жазып чыгыш керек. Эмне үчүн дегенде могундай редакциясына кабыл алып бере турган болсок, эртең президент вето коет. Эмне үчүн дегенде алып келген мыйзамдын концепциясы ичиндеги жанагыларга камтылбайт, бири-бирине карама каршы келет. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.